Каракулжа жалпы дарыгерлер практикалык борборуна жаңы келген бул лапароскопиялык аппарат мурда жасалбаган бир нече операциялардын түрүн жасоого жардам берип жатат. Ал жокто дарыгерлер оорулууларды Ош же Бишкек шаарына жөнөтүп турушкан. Азыр биз жасап аткан өт жолунда өт баштыкчасын алынып атат. Табарыста эркек адамдардын табарыста эркек безин алуу боюнча кесиги жок, өз жанагы өз канал аркылуу кирип кесиги жок операция жасалат. Жалпысынан аймактагы ооруканага саламаттыкты сактоо министрлигинен 5 миллион сомдук жаңы медициналык жабдыктар берилди. Алардын бири бул кабыл алуу бөлүмүнө келген санариптик рентген аппараты сынык жаратты так аныктап, диагнозду туура коюуга мүмкүнчүлүк түздү. Эми бул рентген аппараты бул биздин Каракулжа районунда көптөгөн жыгылып, травмалып келген, ДТП болуп келген оорулардын багы бел омуртка ооруларды биз көрө албайт элек башта. Көп жаракаларды көрө албайт элек. Ушунун негизинде азыр мына жаңы цифровой рентген келип, ушунун негизинде көрүп, тастыктап, аныктап көрүп калдык, Кудай кааласа. Ошондой эле оорукананын лабораториясы да жаңыланып, толук санариптешти. Мурункудай кол менен иштеген учурлар артта калып, бейтаптар тапшырган анализдин жыйынтыгын 15 мүнөт аралыгында ала алышат. Гематологический аппарат келди, мочевой анализатор келди, фаинкаре деп Кытайдан дагы жүрөктүн тропонинин 3 ай мурун биле турган аппараттар келди. Бизде хуман аппараттарды, биохимический аппараттарды, полуавтомат, автомат аппараттарды алып бердик. Медицина жаатында өзгөчө алыска аймактарда жакшырып жаткан шартка бейтаптар да ыраазы. Алыска барбай өздөрү жашаган райондо дарыланып жатышат. Анын үстүнө кадр тартыштыгы да чечилген. Мурда райондо 15 дарыгер жетишпесе, азыр 11 жаңы адис жумушка алынды. Каракулжа больницасына биринчи жолу операция болуп жатам. Бул жерде бардык аппараттар абдан жакшы жаңыланыптыр. Башка жактарга барбай деле биз өзүбүздүн районубузда операция болсок абдан жакшы экен. Жаңы медициналык жабдыктар менен бирге оорукананын имараты да четинен жаңыланып жатат. 3,5 миллион сомдук жаңы эмеректер сатып алынды. Ушул ооруканабыздын эң башкы имараты больницабыздын үстүн алмаштырдык. Бүт мурда эски ашар жолу менен шифр менен жабылып, тесте суу өтүп, ушундай жалп көп болсо, азыр ушул тинеке менен жакшынакай кылып жаап бүтүрүп алдык буюрса. Анан экинчиси ушул оорукананын алдыңкы тосмосун бүт баш этек тозуп, жаңы заманбап жана пульт менен ачыла турган воротасы менен бүтүрүп, кече ушул спонсорлор тарабынан арчалар эгилди. Апрель айында ооруканага дагы гастроскопия, УЗИ, ЭКГ жана рентген аппараты келери күтүлүүдө. Андан сырткары терапия бөлүмү капиталдык ремонттон өтөт. Ошондой эле имараттын алдына балдар аянтчасын куруу пландалып жатат. Оорукана жалпы 13 бөлүмдөн туруп, жылына 10 миңден ашык бейтап дарыланып чыгат. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.